Айыл аксакалы катары ушул айылда бир топ жыл эмгектенген, жетектеген адам катары кайрылып атасың. Бул каяктан курулуп атат, кандай курулуп атат дегендердин. Бул өзүң көрүп турган азыр айылыбызда чакан ушу 1 гектар аякка жакын айыл паркы деп парк курулуп атат. Спорт отозу деп туруп эң акыркы заманбап үлгүдөгү узундугу 40 метр, туурасы 20 метр болгон бул районда да жок. Облуста дагы болсо бирөө, болбосо жоктур. Ушундай чоң объекттер. Айылыбыздын айылым деп сапкон, жүрөгү таза, элим деген, жерим деген ошол айылыбыздын урпактары өз чөнтөктөр менен ушул объекттерди куруп атат. Муну тактап айтканда, мына өзү жолдун боюндагы курулуп аткан айыл паркы деп Иманалы ата атында гүл бакча дегенди өзүң көрдүң. Ошол Иманалы атанын балдары, неберелери, сүрпөлөрүнүн демилгеси менен курулуп аткан объекттер болуп атат. Мен ушулардын баарын көрүп, ушундай объекттерди көрүп турганда биздин айылыбыз, жалпы эле Акжар айылынын жамааты, эли, журту ушул Иманалы атамдын балдары Бейшенбек Иманалиев баштаган, Калыкбек Султанов баштаган балдарыбызга чоң ыраазычылыгыбызды билдирип, Кудайдан ушулардын ден соолугун көптөн көп тилейбиз. Көп эле айылдарда балдар бардыр. Чыган, айылым жерим деген. Бирок ушул эки баланын балдары, неберелери жасаган ишти жасап аткандыр. Бирок булардын жасаган эмгектери абдан зор. Мына мисалы Бейшенбек Иманалиев ушул айылыбыз баягы жер түтүрөдөн мектебибиз кулап, мурунку салынган мектеп жарабай калып, балдарыбыз үйүлөп, бостоп, ар бир үйгө окуп калган маалда өр туугандык кылып 4 айдын ичинде заманбап 275 балалык эң акыркы сапаты жогорку мектепти куруп берди. Муну эме курганда өкмөттүн акчасына курду дерсиздер. Туура, өкмөттүн курулду. Бирок ошол өкмөттү финансылоодо, ошол акчага каражатын өкмөт өсүрүшүндө төлөдө эле кыйынчылыкка турса керек. Өзүнүн счетундагы өздүк акчасынан кредит калган, процентин төлөгөн кредит калган акчасын жумшап туруп, кредитти өз чөнтөгүнөн төлөп туруп, мына ошо 70 миллион сомдук 20-30 миллион сомду өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн каражатынан кредит калган акчасынан пайдаланып ошону куруп берди. Мына бул чоң иш. Андан кийинки жасап аткан иштери өзүнүн урпактары, ошол Иманалы атамдын урпактары, неберелери, чөбөрөлөрү, Данияр, Бактияр, жана башка балдары ошолордун өзүнүн демилгеси менен мынакей парк курулуп атат. Парктын дагы мынакей өзүң көрүп калдың, бүтүп калдың. Элибиз үчүн, журтубуз үчүн, татынакай айыл үчүн бардык жарты бар гүл бакчага айланып турат. Андан кийин мектептин бүтүрүүчүлөрүнө жыл сайын 3000-4000 дегенден 20-30 балага стипендия берип атат. Мурда курулган мечитибиз, ошол Иманалы атамдын журтуна курулган мечит үчүн, мечиттин ордуна курулган мечитти толук капиталдык оңдоодон өткөрдү. Жылуулугун жаңыртты. Бүтүндөй кайра ремонт кылып, жумуштардын баарын аткарды. Мына бул баардыгы тең ошол өз чөнтөгүнөн кетти. Эми бул андан кийин Иманалы атанын дагы бир неберелери, айтылуу республика белгилүү коомдук ишмер, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген куруучу Бейшенбек Иманалиев, Калыкбек Султановдун балдары, Калыкбек Султановдун баласы да аркылуу мына бобуреки айылыбызга спорт ордосу курулуп атат. Муну өзү бүтүнүн астында турат. Буга кеткен каражатты ошол бир таң калыштуу нерсе, буга баланча акча баратып атам, буга түкүнчү акча баратып атам деп туруп, эч бир
сөз айтпайды. Bir ғана айтқаны бар, ушул айылым үчүн, элим үчүн, деле кыргыз эл үчүн. Анын үстүнө быйыл ушул президентибиз дагы айылды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ошол айылдан чыккан кичи мекеним катары бир өзүмдүн колуман келген салымды кошуп бир келечек балдар үчүн деп бир ушуну куруп атам деген бир гана сөз бар. Мына ошонун сөзүнүн атагына чыгып, бүгүн ошол жумуш аяктоонун алдында турат. Буюрса ушул октябрь айынын ичинде пайдаланууга берилет деген үмүтүбүз бар. Биз мындан сырткары айылыбызда ооруган балдарга да көп. Мисалы биз айылыбыздан бир кызыбыз састымолоп оор операцияга, мында каражатты көп талап кыла турган операцияга туш келди эле, 150 миңден 200 миңге жакын акчаны ошондо кайрылды эле. Эчтеке дебей, карындашым үчүн деп туруп, чөнтөгүнөн төлөп берип, мына бүгүн кызыбыз Сатнакай болуп, айыгып, ден соолукта Кудай деп оокатын кылып атат. Андан сырткары ушул айылдагы балдардын кээ бир ую жоктор да бар экен. Мына ошолорго 50 миң сомдон берип, бүгүн эртең чоң акыркы породадагы уйлардан сатып келип, саан уйгул деп, аны сүтүн тартып ичкиле деп сепаратордон өйдө алып келип тапшырды. Мындай көрүнүштү жаңызыл акчарга эмес, шамшыга жасады, бугучуга жасады. Көп жумуштардын баарын тең айта берсек, анын өзү ошондой балдар, бул Иманалы атамдын неберелери. Эч убакта биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп бир ооз көптүрүп аткан сөз. Бир гана сөзү ушул элибиз үчүн көпчүлүк убакта айтат, кыргыз эли бир ынтымакта бир өнүксө деген гана тилекти айтып жүргөн балдар да булар. Мына ушул балдарга баашчылыгыбызды билдирип, мен даже айтпай кеткен көп жумуштар бар. Көп алган иштери бар. Биздин Акжар эли, жалпы эле жамаат ушул балдардын бир ден соолукта болуп, иштери ийгиликтүү болсо деп тилейбиз. Бир гана өтүнүч, бир гана кандайдыр бир айта турган кеп, ушул өзүң мен билишимче азыр деле өзүң кыдырып, ошол куруп аткан объектилердин прорабтары менен тигилер менен сүйлөштүм. Ушу сизди биринчи келди деп атышат. Анан кандайдыр ушул куруп аткан балдарды да өзү жок дегенде кур сөз болсо дагы бир тиешелүү жетекчилерибиз бир рахматын айтып, алкоозун айтып койсо ашыкча болбос эле деп ойлойм. Эми бул айтылат го, бирок эми учурунда айтса, бул эми ал өзү үчүн салган жок, бул эл үчүн, жер үчүн. Жана чыгарган президентибиздин указына элетти өнүктүрүү деп атат. Ошонун бир бутагы эмеспи? Мына эгер ушундай болуп туруп ар бир айылдын тургундары, ар бир айылдан чыккан бир чыгаан балдарыбыз, ишкер балдарыбыз жок дегенде ушундай чоң объектти кура албаса дагы бир колунан жеткен объекттерин курса, айылыбыз өсө эле, өнүгүп өспөйт беле. Өкмөттү келе деп карагандан кутулат белек деген ой тилек. Эми ушул көп жылдан бери ушул айылда жашап, айылдын турмушун билген катары Кудай буйрса, мына айылыбыздын көчөсүн көрдүм. Элдин турмушу дагы күн санап оңолууда. Үйлөрүн баарын тең жаңыртып, короо кишилердин көчөсүн жаңыртып, эл өзү оокат кылууга багыт болуп калды. Бир гана сураныч, элибизде бир тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, жогору жактагы журт жетекчилерибиз кандайдыр бири-бири менен ынтымакта болуп, аңдышканын коюп, тоорушканын коюп, элди ынтымакка чакырса, кандайдыр бир чоң үлгү болот деп ойлойм. Иштеген иште кемчилик болбой койбойт. Ошол кемчилик кетсе дагы, аны кандайдыр бир кенедей иш тарадай, чарадай кылып көтөрбөй, ошону бир өз учурунда ылайыгына жараша тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бүткөрүлсө, бул өзү элдин ынтымагы болот беле дейбиз. Биздин эл, мен өзүм ушул акжарлык болуп калганыма, Акжарда туулганыма ушунчалык бир каниет кылам. Ата-бабама ушундай жерге туруп калганга себеби элибиздин, журтубуздун ынтымагы кыйын күндөрдө ушул бирикпей, чачырабай, оор күндөрдүн чогуу ынтымакта өткөргөнүбүздүн ушул кийинки ийгиликтер, ошол элдин кандайдыр бир жакшылыгы, биримдиги, ынтымагы деп Кудайым дагы ушу акжарлыктар мындай
туура эле экен деген бир көз карашты болуп келип атат деген ойдомун. Дагы жаштарыбыздын айта кете турган болсок, мына көчөнү өсүп кеткен, айыр өткөндө бир өткөндө айтып калат, бул акзар заңгырайт, бул шаар болуп турсуңар деп. Себеби айрыбыздын бүт аягынын башына чейин дневной свет тап коебуз, жарык бүт электр шамы коюлуп жаркырап турат. Мына ушунун баарын тең эле айылыбыздын эле жаштары өздөрүнүн чөнтөгүнөн окууну бүтүрүп кеткен балдар, жаштарыбыз демилге кылып, жаштар уюму жагынан өз чөнтөктөрүнөн 300-400 миң сомдогон акчаларды коротуп, мына куруп алып. Дагы пландары бар, дагы иштери бар экен. Балдардын сүйлөгөн сөзүн көрсөң, бая сеники, меники деген бала жок айылда азыр. Кандайдыр айыл меники, журт меники, эл меники, мектеп меники деген ушундай бир жакшы маанайда кетип атат. Бул өз элдин ынтымагы деп ойлойм. Элибизде тынччылык болсо, жакшылык болсо, биримдик болсо, заманабыз оңолоруна көзүм жетет. Мындан дагы жакшы бир балдарыбыз келечекте бир бейбит турмушта жашар деген тилекти каалар элем. Рахмат.